кеменин ичинде кандай эмне болуп атса дагы кеме бир жака кетип атат да. Ошол Кыргызстан деген кеме өнүгүүгө кетип атабы? Сиз кандай баа бердиңиз? Жана ошол кемени башкарып аткан президенттер айткан убадасына туруп, бир аз болсо дагы бир тепкичке көтөрүп өнүктүрө алдыбы? Же тескерисинче кыйратып эле 5 жыл сайын арка тартып эле кайра кетип калып атышабы? Сиздин оюңуз анан китепте бул кандай чагылдырылды? Ооба, сиз туура баамдагандай, бул 30 жыл Кыргызстан үчүн мындай өтө окуяларга бай. Анын ичинде саясий окуяларга өтө бай мезгил доор болду. Бул ошо коммунисттик идеологиядан, совет бийлигинен баш тартып, анан жаңы коомду курууга карата жол болду. Аны эми ал жаңы жол, жаңы багыт, аны эч ким басып көрбөсө, эч кимдин башынан өтпөсө, же кыргыз элинин мурун бир жана Прибалтика республикаларындай бир демократиялык салт санаасы, тарыхы болбосо, анын ошо 30 жыл ушу изденүү, жол тандоо, кандай жол менен өнүгөбүз деген менен ушуга алек болушту. Өзүңүз айткандай, ар бир келген президент дагы ошо убадаларды берип, мен демократияны курам, мен элдин жашоосун тез арада оңдойм деген сыяктуу убадаларды берди. Анан бирок ал убадалар ишке ашпай калганда, анан жанагынтип анан элдердин бир мурун эле жакшы экен мурунку заман деген бир кейип кепчүү, мындай мурункуга болгон кусалык пайда болду да. Мисалы үчүн ошо Акаев дагы айткан, 92-жылы айткан, мен 3 жылдан кийин Кыргызстанды Борбордук Азиядагы Швейцарияга айландырам деп. Анан бирок 3 жыл өткөндө 95-жылы Кыргызстандын экономикасы өзүнүн эң төмөн деңгээлине жетти. СССРдин акыркы жылдарында башталган экономикалык кризис СССР кулагандан кийин дагы уланып отуруп 95-жылы тим эле түбүнө жетти. Заводдорду иштебейт, фабрикада иштебейт, андагы жумушчулардын баары тең, жумушу жок, анан биз тең Кыргызстанды таштап чыгып кетишти. Анан ошондой болгондо башында СССР жаңы жоюлуп, Акаев жаңы президент болуп, анан жанагындай демократия деп, биз демократиянын аралчасы болуп атканда, элдин баары шапкелерин асманга ыргытып, аябай колдогон да. Ой, эми жакшы турмуш болот, мына эми жыргайбыз деп. Анан бирок убакыттын өтүшү менен ошол берилген убадалар аткарылбай калганда, элдин мындай бир бөлүгү ошол кездеги президентке наразы болсо, кайсы бир бөлүгү ушу демократияга жалпысынан наразы болду. Мына демократия дедиңер эле, демократия кайра бизде сызып отургузду, демократия жакшы деле эмес экен, андан көрөкчө мурунку эле ушу авторитардык, тоталитардык эле режим жакшы турбайбы дегендей болуп. Анан боореки үстү-үстөгү жылы, жанагы 11-апрелде кабыл алынган конституция ошону мындай укуктук жактан бекитти да. Элдин 80%-тен ашыгы ошо авторитардык бийликке добуш берди да. Ушундай бийлик бир эле адамдын колунда болгон жакшы экен. Бир адам жоопкерчилигин алып, анан ошол бүт бийликти өзүнүн колуна топтоп, анан ошол эл үчүн иштесе, анда биз оңолот окшойбуз деп ушинтип ушуга келди да кайрадан. Анан азыр ошол элдин үмүтү мындай күтүлүп атат. Эми ушул аткарылар бекенби деп, анан ошон үчүн жанагы 20-жыл октябрдагы окуяны, саясий окуяны, жана бийлик күч менен алмашпадыбы, ошону үмүт инкылабы деп мен ушуга бердим. Ал эми муну карап көрсөк, 30 жылда эмне болду дегенде, мына эгемендиктин 30 жылдыгында 10 жолу президенттик шайлоо болуптур. Бир жолу референдум аркылуу Акаевдин бийлиги мындай легитимдештирилиптир. Эгемендиктин 30 жылында 7 жолу парламенттик шайлоо өткөрүлүптүр. Анан ушунун баарын ушул жерге, ушул китепке жаздым. Мына эгемендиктин 30 жылдыгынын аралыгында Конституцияга 9 жолу референдумдарды өткөрүү жолу менен 9 жолу өзгөртүүлөр киргизилген экен. 9 жолу өзгөрүптүр биздин Конституция. Ошол 30 жылдын ичинде
34 премьер министр алмашыптыр. Мен ушул китепте ошонун баарын ар бири премьерди жазып чыктым да. Ошо элдин эсинде эмне деген ат менен сакталып калганынан бери жанагы уурулар менен жалкоолор уурдабайт деп ким айтты эле, мен гезит окубайм, секретарым окуп алдын сызып берет деп ким айтты эле деп ушундан бери мындай ошо элдин эсинде калганын дагы жаздым. Анан бул китеп ошо 20-жылдагы Үмүт инкылабы менен аяктады. 21-жылдын 5 майында биздин президент жаңы ошол конституцияга кол койгону менен аяктады да, ошого чейин жетти. Жеткенге чейин жана ортодогу Акаевден баштадыңыздар да, эми мындай өкмөттөргө токтоло турбайлы, президенттерге токтоло кетсеңиз, Бакиевдин учурун, Отунбаеванын учурун, Жээнбековдун учурун, Атамбаевдин учуру бар да. Эми сизде кичине убактыңыз кененирээк болсо мен мындай кыска айтып берейин. Мына ошол Акаев СССР кулап аткан шарданда келген бийликке. Акаевди президент кылып парламент шайлаган 27-октябрда 90-жылы. Бул жана парламенттик республиканын белгиси. Парламент башкарган республикада ушинтип парламент президент шайлайт, президент парламентке баш ийген болот. Бирок ал 1 жылга жетпей эле 91-жылы 12-октябрда жалпы элдик шайлоо өткөрдү. Анан эл тарабынан шайланып келгенден кийин ал эми парламентке баш ийбей калды. Анан ошентип ал акырындык менен өзүнүн авторитардык режимин 1-2 жылдын ичинде 93-жылга чейин куруп бүттү. Авторитардык режимдин пайдабалын 93-жылкы конституцияны кабыл алганга чейин эле куруп койду. Ал авторитарный болуп калды. Ошон үчүн 93-жыл 5-майдагы конституция иштебей калды. Кабыл алынган күндөн баштап эле иштеген жок. Анан 94-жылы аны өзгөрттү, 2 палаталуу кылды. Андан кийин улам өзгөртүп, анан президенттин бийлигин аябай супер президентке чейин жеткирди. Ал эми Бакиевке келгенде элдердин Акаевка болгон нааразычылыгы аябай күчөп, 95-жылы жанагы жогорку кеңешке шайлоо ошол чыр-чатак менен бүтүп, анан бийлик алмашты да, анан качты ал. Ал качкандан кийин Бакиев келди. Бакиев келгенде элдердин аябагандай Бакиевке болгон ишеними аябай зор болду. Şu Акаевтан аябай тажап калган эл эми Бакиев келди, аялы да орус экен, өзү да орус мүнөз экен, экономиканы билген адам экен деп анан ал убадаларды берип атты. Мен Акаевтай болуп үй бүлөмдү катыштырбайм, мен деген мындай авторитарды кылбайм деп. Бирок убакыт көрсөткөндөй Акаевдин режимин бузган жок. Акаев түзүп кеткен схемаларды бузган жок. Ошого эле келип эле баягы даяр схемаларга отурду да. И ошону уланганын биз бүгүн көрүп атабыз. Ошону эле улантты, даже күчөттү, даже криминалдыкты дагы аралаштырып ийди. Анын баары жана 10-жылы апрель окуяларына алып келди. Анан апрелден кийинки мезгилдерде деле ошол жана 14 кишинин убактылуу өкмөтү, алардын декреттери, мына ошолордун баары жазылды. Ошо Отунбаеванын 1,5 жылдык президенттик мөөнөтү, андан кийин Атамбаев президент болгондо деле ошол Акаев баштап кеткен схемалар, коррупциондук схемалар бузулган жок. Кайрадан эле баягы эми ар бир президенттин өзүнүн мындай өзгөчөлүгү болуп атты. Мисалы үчүн Атамбаев ой Кудай карап турат дегени менен баягы коррупциялык Шопру там же болбосо башкалары ушулар эле баягы иштерди жасап аткандыгын бүгүн көрүп отурабыз. Анан кийин ал өзүнүн Сокеге өткөрүп бергендегиси бул бир монархиянын бир көрүнүшү болуп калды. Ал өзү да айтты, мен Сокеге тандадым деп. Эми бул шайлоо болбой калды да. Шайлоо болбой эле ошо Атамбаев кимди көрсөтсө, ошол президент болот деген ой коомдо пайда болуп калды. Ошо Сокени көрсөттү эле Соке болду. Эгерде Бабановду колдоп койсо Бабанов болмок. Же Чыныбайды колдоп койсо Турсунбековду ал болмок дегендей. Сапар Исаковду колдоп койсо ал деле болмок деп элдердин арасында коомчулукта ошондой болгондун өзү аябай мындай көө жапты да. Биздин демократия эмес эле монархия турбайбы, шайлоо деген жөн эле фикция турбайбы дегендей бир аябагандай алсыраткан мындай бир
намыска тийген иш болду да, андай шайлоону эмне өткөрдүк деп. Ошо май айында 3% эл колдойчу экен Жээнбековду. Анан эле октябрда 54% менен утуп чыкты да. Ошонун баары мен ошо китепке жаздым. Анан ошол жанагы бугу чыкпай калган эл анан октябрда кайрадан көтөрүлүп чыкты да. Октябрдагы 4-октябрдагы шайлоодон жыйынтыктарына жана 3 партия эле бөлүп алып эле орундардан ошолордун жеңип келгенине эл аябай нааразы болуп, анан ошону үмүт инкылабы деген менен. Эми бул ар бир президенттин учурунда ушундай бир өзгөчөлүк, ички өзгөчөлүктөрү болгону менен алыстан караганда ушу Кыргызстандын өнүгүү жолун издөө процесси жүрүп атты десек туура болот да. Мына ошо Атамбаев келгенде жанагы 10-жылдык окуялардан кийин июнда конституция кабыл алынбадыбы? Текебаевдин конституциясы деген ат менен кирди тарыхка. Ал парламенттик республика формасы болчу да. Көп бийлик укуктар парламентке берилген. Конституцияга дагы президент деген сөз конституцияда жогорку кеңештен кийин жазылып калган. Ошо парламент биринчи жазылып атканда ошо анан бирок ал парламент өзүн актабаган жок. Министрликтерди бөлүштүрүп эле ошол келген депутаттардын деңгээли дагы жеткен жок. Ошол конституциянын философиясын түшүнбөй коюшту да. Ошонун өзөгүн түшүнгөн жок. Бул конституциядан кычык издешип эле аны иштеткен жок. Мындай парламент чечкен жок. Кайрадан эле ошо депутаттар өздөрү бирден эле кайра эле президентке барып эле ошонун алдында эңкейишип эле ушундай болуп эле